Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде оёрдо ток-шоу программасы. Жыл башында быйылкы жылды аймактарда өнүктүрүү жылы белгиленген мезгилден тартып, биз бул маселенин, бул аталыштын алкагында эмне жумуштарды жасай алабыз? Биз канткенде ушул аймактардын дараметин көчөтүп, ал жерде жашап аткан элдин социалдык экономикалык акыбалын жакшыртып алабыз деген чоң суроолорду койгонбуз. Жана анын алкагында биз бир нече багыт боюнча, мен билгенден 7-9 багыт боюнча мамлекеттик деңгээлде иш жүрүп, ошол мыйзам базасынан тартып, ошол жергиликтүү башкаруу органдарын күчтөө жана башка деген бир катар негиздүү иштер колго алынган болчу. Ошолордун эң олуттууларынын бири катарында өзгөчө кыска аралыкта, тез арада колго алышыбыз керек деген маселе бул жериндеги, элет жериндеги ишкердикти өнүктүрүп, ошол жерге жетпей аткан, жергиликтүү эл муктаж болуп жаткан каржы булактарын биз жеткиликтүү деңгээлге шартташыбыз керек деген маселе турган болчу. Буга чейинки көтөрүлгөн талкууларда жүргөн, ушундай биздин эфирлерде дагы сөз болгондой, биз кантип ошол борбордук гана бөлүктө калып, анан аймакта жасашыбыз керек болгон иштерге жетпей аткан каржыны жеткиребиз деген суроолорго дагы талкуулар жүргүзгөнбүз. Анда жыл башында ушул жаңы долбоорлор иштелип чыгат. Биз мүмкүн болгон жолдорду караштырышыбыз мүмкүн деген мамлекеттин атынан дагы жеке финансылык каржы булактарынан дагы айтылган, көтөрүлгөн демилгелер болгон. Бүгүн алардын тагдыры кандай болду, эмне мүмкүнчүлүктөрдү биз карай алдык, кандай кадамдар жасалды деген суроо менен бүгүнкү программаны уюштуруп отурабыз. Студиябызда мынакей ошондой каржы булагы болушу мүмкүнделген банк секторунан жана башка финансы уюмдарынан жана ишкерлер чөйрөсүнөн өкүлдөр келип отурат. Анда биз кепти ушул долбоорлорду ишке ашырабыз деген өңүттө программаларды баштаган сектор катарында сиздерден кепти баштасак да, мисалы Айыл банк жана РСК банк уюму отурасыздар да. Сиздер эмнени сунуштай алдыңыздар элет элине бүгүнкү күндө ошол ишкердик жаатында же башка ошол көтөрүлгөн материалдык кирешесин көтөрүп алуу мүмкүнчүлүгүн жарата турган жааттарда? Кимдер? Сизден башта, Айыл банк. Саламатсыңарбы бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Мен Айыл банктын башкарманын төрагасы болом, Акимов Мурат. Быйылкы жыл боюнча айтып кетерим, бул быйылкы жылы Айыл банктын өзүнүн кредитный портфели 14,5 миллиард, 18,5 миллиардга өстү. Ошонун ичинен 3 миллиарды бул айыл чарбасына акчалар сарпталды. Кредитный портфель банктыкын карасак, 80% бул Бишкек эмес, башка жерлерге жайгаштырылган акчалар. Анан быйылкы жыл биздин президент аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандан кийин биз өзүбүз деген приоритеттүү направленияны тандап алып иштеп келатабыз да. Ошонун ичинен биринчиден бул убойдун цехтарды колдойбуз деп, анан интенсивдик багбанчылыкты деп тандадык. Анан логистический центрлер курулса, ошолорго жардам берели деп атабыз. Анан кооперативтерге дагы кредит сурашса, ошолорго тоже приоритетный деп, ошолорду тандап иштеп келатабыз. Быйылкы жылы болсо, мына айыл чарбаны каржылоо программасы боюнча бизге 1 миллиард 800 миллион сом берилди. Бөлүнгөн, ошонун почти бүт суммасы уже таратылып бүттү. Кыскача ушундай. Мен РСК банктын башкармасынын төрагасы болуп иштейм, Азизбек Оморкулов. Элеттеги ишкердикти илгерилтүү боюнча биздин президентибиздин жарлыгы чыккандан бери биз бир нече долбоорлорду иштеп чыктык. Албетте сиз өзүңүз билгендей, айыл чарбаны каржылоо долбоору мурдан да иштеп келген. Бул элетти колдоо багытында чоң бир долбоорлордун бири. Мындан сырткары биз жылдын башында элет деген бир кредиттик продукттук иштеп чыгып, бул элеттеги элдерге бир өзүнчө пайызды 15% берген жакшы бир продукт иштеп чыгаттык. Мындан соң биз ишкер деген жаңы продукт чыкты. Бул деген ошо элеттеги ишкерликти илгерилетүү, кичине жөндөмү бар ишкерлерди колдоо негизинде иштеп чыгылган. Мындан соң акыркы алыстагы айылдарды колдоо негизинде 12%дан күрөөсүз насыяларды берүүгө бир продукт чыккан. Азыркы кезде бул продукт дагы иштеп жатат. Мындан сырткары бул элеттерди, ишкерликтерди колдоо бир эле насыя эмес, бир гана бул эсеп кысаптарды жүрүү боюнча ошол эле жергиликтүү калкты пенсия пособие менен камсыздандыруу негизинде биз Кыргыз почтасы мамлекеттик ишкана менен биргеликте бир долбоордун алкагында пост терминалдарды койдук.
бул пост терминалдар аркылуу жергиликтүү эл райондун борборуна барбай эле ошол жерден өзүлөрүнүн айылынан пенсия пособияларды алганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кызмат көрсөтүүнүн бир ыңгайлуу шарты. Бул долбоордун алкагында 600 айыл ишке камтыда бул пенсия немелерди. Азыркы кезде 320 айылды азыркы ушул долбоордун алкагына киргизүүнүн астында иштеп жатабыз азыркы. Биз баягы элет дегенде сөзсүз эле айылдарды алып аткан жерибиз жок, ошол облустарда жайгашкан шаарларды дагы эске алып атканбыз, бирок ошонун ичинде дагы биз мүмкүн болушунча ар бир айылда жок дегенде бирден ишкана ачканга чейинки мүмкүнчүлүктү карап чыксак деген дагы чоң милдет коюлду эле. Азыр сиздер айтып аткан баягы айыл чарба жаатындагы долбоорлорду каржылоо мурдатан бери келатып, быйылкы жылдагы өзгөчө көңүл буруу стадиясына кабыл отурат. Ошентсе дагы биз баягы жөн эле мына багбанчылык кылды, дыйканчылык кылды, мал багууга өтүп атышат дегенден сырткаркы дагы ишкердикти өңүтүн байкашыбыз керек болуп атат да. Мүмкүн болду ошол нерсе? Сиздердин анализде, мисалы банктын анализинде. Мына мурдагы жылы Бишкекте бир жигиттер келип, российский фондго кайрылып, бизге да кайрылып, бул багбанчылыкты деген өнүктүрөлү деп кайрылышкан да. Анан биз былтыр иштеп баштап көрдүк. Анан 3-4 ай бизге кетти. Ошол насыялы берели десек да эл алган жок да. Анан муну түшүнүп туруп, биз деген мына январь айынан баштап региондордун баарына деген семинар өткөздүк. Семинар өткөзүп, элдерге чогултуп, элдерге түшүндүрүп, силер деген мына талачылык менен иштесеңер, мынча пайда табасыңар, багбанчылыкты болсо, мынчалык пайдасы көбүрөөк болот деп ошону баарын математика түрүндө, анан бул багбанчылыктын кандайын өстүрүш керек экен, бул алып келген саженцларды деген кандай тигиш керек, кандай өстүрүш керек, кандай караш керек, ушул темаларда бүт областтын баарында семинар өттүк. Натыйжасы бул 76 миллион сом ушул багбанчылыкка дыйкандар быйыл алышты. Бул эмнени айткым келет, бул айыл жергешинде жашаган кишилерге бул жаңы технологияларды үйрөтүш керек. Жаңы эле мындай ушуну финансовый фонддор эмес, мындай дагы Министерство сельского хозяйства, экономика министрлиги дагы ушака көңүлдү көбүрөөк буруп, анан элдерге ушундай окутуу жүргүзсө жакшы болот эле деп ойлойм да. Кыргыз-Россия фондуна дагы үмүт көп артты эле да, өлкө башчысы жылдын башында. Ошо сиздерден дагы болгон мүмкүнчүлүктү караштырып берсеңер деген нерсе. Эмне жыйынтыкка келе алдык бүгүнкү күндө? Жылдын башынан бери биз дагы өзүбүзчө бир иш планды түзгөн болчубуз. Ошонун үстүндө иштер бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүп атат. Эң негизги нерселер жөнүндө токтолуп кетейин. Учур менен пайдаланып биздин да теле көрүүчүлөргө дагы маалымат болсун. Балким ошону менен колдонушат. Биринчиден биз жылдын башынан бери ар бир облустук борбордо консультация берүүчү тейлөө сервис борборлорду ачтык да. Биздин тейлөөнү, биз жөнүндө маалыматты Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан каржылоонун шарттарын жакындатуу максатында бүгүнкү күндө мына ар бир облуста Нарын, Талас, Баткен, Каракол, Жалал Абад, Ошто бүт биздин укуктуу өкүлдөрүбүз бар. Ошол алардын астында эки максат коюлган. Бул биринчиден маалымат жеткизүү, консультация жумуштарын жүргүзүү ишкерлердин арасынан, ошо ишкерлердин арасынан бизден каржылоо алганга кандай бир бизнес пландары бар болсо, пландары ошо бизнес план түзгөнгө жардам берүү. Ушундай эки максат коюлган. Бул бир. Экинчиден, баарыбызга белгилүү болгондой, элет жеринде, ушу аймактарда күрөөнүн жетишсиздиги өзүнчө бир көйгөй. Бул көйгөйдү мына ийгиликтүү кепилдик фонд чечип атат. Ошо чогуу биргелешип биз бул жактан дагы жумуштарды кылганбыз. Бул кепилдик фондко 100 миллион сом жазында бергенбиз. Бүгүн эле дагы кошумча чечим кабыл алдык. Бүгүн дагы 100 миллион сом кошумча берип атабыз да. Мунун баары муну Малик Барктабасович кеңирээк айтып берет болуш керек, кийинчерээк. Бирок ушундай дагы кошумча биздин аймактагы ишкерлерге кошумча мүмкүнчүлүк деп мен ойлойм да. Анан жанагы шарттарды жеңилдетүү жолдору. Бул түзмө-түз карай турган долбоорлордун мурун көлөмү $1 миллион кем эмес болуш керек эле да. Ошол биз баягы аймактарда бизнестин масштабын эске алып туруп, ошол чектөөнү биз 300 миңге чейин түшүргөнбүз да бүгүнкү күндө. Анан ошо буйруса мына 9 ай өттү, жылыштар бар. Бирок чынын айтыш керек, бул жагдайды баягы бир эле жылда
чечпейбиз. Буга 2-3 жыл, 5 жылга чейин ушу аракеттерди кылыш керек. Бул эми башталыш эле да. Башталыш эле бул. Мына Бул кадам өкмөттүн таштады концепциясы да мына 3 жылга деп бекитилип атат да. Анан бирок мына 9 айдын ичинде биринчи натыйжаларды көрүп атабыз. Биз жалпы аймактарды каржылоо көлөмү 12%га өсүштү көрсөтүп атат. Анан бул мына биз менен кызматташып аткан өнөктөш банктар аркылуу биз мына жылдын башынан бери 549 ишкана каржылоо алып уже иштеп атат да бүгүнкү күндө. Кепилдик фонддун милдети да азыр эле белгиленгенде өзгөчө болуп атат. Себеби бир топ кишилер баягы дал ошол банктын алдында алган акчага кепилдик бере аласыңбы, бере албайсыңбы деген суроого келгенде кептелген маселе болуп аткан да. Бүгүнкү күндө канча долбоорду кандай шартта, кандай мүмкүнчүлүк менен колдоп бердиңиз? Бүгүнкү күнгө чейин биз өзүбүздүн 2 жыл болду иштегенибизге 550 проект долбоор каржыланды. Биз болсо эң жакшы иштеп аткан мына бул жерде 3 банк отурат: Российский фонд, Айлбанк жана РСК. Жана дагы 7 банк менен иштешебиз, 11 банк, Российский фонд. Анан ошолор менен иштешкенде биз изилдеп көргөндө биздин ишкерлердин гарантияга муктаждыгы 15-20 миллиард сомдон жогору болуп атат да. Ошол себептен биз эми бүгүнкү күндө 500 миллион сомдон жогору гарантия бердик. Биздин банктар 2 миллиард сомдон жогору кредиттерди беришти. Эми мындан ары дагы мына Эркин Шамшутдиновичке дагы рахмат айткым келет. Бизди колдоп атышат. Бүгүн чечим чыгышыптыр. Мен жаңы эле угуп атам. Рахмат. Биз дагы бул келишимде Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусу менен келишимибиз ушу бүт болгон каражатты биз элет жагына жумшайбыз да. Эгерде бүгүнкү күндүк показательдерди карасак, 78-80% элет жерине берилген гарантия. Эгерде гарантиянын көлөмүн карасак, анда бир 55-60% ошо элет жерине жумшалган да. Андан тышкары мен дагы бир биздин 2 проектке кичине токтолуп кетейин, эгерде мүмкүнчүлүк болсо. Бир аздан кийин токтолбойлу анда кийинки бөлүмүндө. Умбурел, биз азыр мына элетке каржы булагын агын бурушубуз керек деген президенттин баягы бир чети талабы, бир чети ниети, бир чети ошол маселени чечүүнүн өзөгү катарында көрсөткөн жолу катары кабыл алынып атат. Анан бирок бизде бир маселе бар. Ушул акчаны бургула десе эле акчанын баардыгын буруп ийгенибиз, баардыгын чечип коебу деген да суроо турат да. Сиз азыркы айтылган жагдайга кандай баа берет элеңиз? Жакшы долбоор, албетте керектүү долбоор. Эмнеге дегенде Бишкекте багып аткан бул аймактар болуп атат. Аймак дегенде эң биринчи бул орто жана чакан ишканалар. Мисалы Эркин мырза айтып кеткендей, буга чейин жана аймактан бир долбоорлор келсе, аймактардын долбоорлору кичинекей келип атат. Эмнеге дегенде аякта чоң компаниялар аз. Ал биринчиден. Экинчиден биз эң чоң бизнес ассоциациялар менен жана соода палатасы баш болуп бир чоң изилдөө кылдык да. Орто жана чакан компаниялардын азыркы абалы кандай жана эмне керек деп. Ошондо бир жыйынтыкка келип атабыз. Албетте эң биринчиден бул узун мөөнөттөгү каражат керектүү. Керектүү дегенде жана залог болбосо, мисалы кичи залогдун жана төмөндөөлүп требованиялар болсо, ошондо оңойраак болот. Экинчиси, тилекке каршы маалымат жетпейт экен. Көп нерселери Бишкекте болуп атат. Мисалы биздин өзүбүздүн жанагы мамлекеттик органдардан, таможнядан баштап, налоговойдон баштап, анан Евразеске чыга турган сертификация бере турган органдардан баштап, баары жакшы маалыматты биздин ишкерлерге жеткире албай атат. Анан үчүнчү чоң көйгөй бул билим. Эң негизги билимдер да биздин ишкерлерибизге жетпей атат. Ошондуктан ушул баарын алып келгенде биз башка өлкөлөрдү карап баштадык. Башка өлкөлөрдө мисалы орто жана чакан компанияларды өнүктүрүш үчүн кандай бир долбоорлор бар деп карап көрсөк, жаныбыздагы эле жана коңшу өлкөлөр Казакстан болобу, же болбосо Беларусь болобу, же алыскы өлкөлөр Япония болобу, булар эскиден эле бир чоң мындайнан мыйзам кабыл алыптыр да, орто жана чакан компанияларга кандай бир комплекстүү түрдө бир жардам бере алабыз деп. Анан бизге да ошондой аябай керек деп эсептейбиз. Эмнеге дегенде, мисалы бияктагы Орус-Кыргыз фондунан баштап банктары баары өздөрүнүн бир иштерин кылып атат да. Мисалы салык органдары өздөрүнүн ишин кылып атат, консультация өзүнүн ишин кылып атат. Бирок тилекке каршы жана комплекстүү туруп мамлекет баарын чогултуп алып, анан бир тарапка кетели, ошонун баарын эң жана фундаментин бир мыйзам катары кабыл алалы деген демилге азыр жок экен, бирок ошол демилге аябай керек болуп баштады. Анан муну мен айтып кеткенден кийин экинчи аябай маанилүү нерсе, тилекке каршы чоң компаниялар бизде жок. Балпты эле жана 5 миллион, 10 миллион долларды берип коюп эле анан Кыргызстанды көтөрө албайбыз.
эгер Кыргызстан экономикасы же аймактар көтөрөбүз десек, анда биз чакан ишкананы алып туруп, ошону орточо ишкана кылышыбыз керек, орточо ишканадан анан чоң ири ишканага айландырышыбыз керек да. Ошону менен биякта мисалы бир жакшы мисал турат. Биякта сиз тааныштырып кеттиңиз компанияны. Бул Орус-Кыргыз фонду менен чогуу иштешкен, бири-бирибизди тааныбай турганда иштешкен проект болуп калды. Биз Ислам банкасы менен чоңгу биякта ижара компаниясынан чыгабыз. Ижара компаниясы кичинекей чакан ишканаларга кредит берчү да, мисалы залог албай туруп 600-700 миңден. Ошол кредиттин бирөөсүн алып, анан бутка туруп, андан ары Орус-Кыргыз фондуна өткөн ишкананын бир представители да. Ошого окшогон проекттер менен биз кичинекей ишкананы алып орточо кылып, орточодон ири кылганда анан ошондо өнүгүү болот аймактарда. Улукбек эми сиздер кайсы аймактан ушундай мүмкүнчүлүк алдыңыздар? Биз негизи жеңил өнөр жай тармагынан болобуз. Такта айтып кеткенде бут кийим фабрикасы. Кыргызстанда жалгыз толук кандуу бут кийим фабрикасы бүгүнкү күндө. Бишкектеби, Чүйдөбү? Чүй областында биздин фабрика Сокулук районунда жайгашкан, Новопавловка айылында. Азыркы айтылып аткан кептердин мындай төркүнүндө бир жакшы натыйжа болушу мүмкүн жана ошондой жылыш бар деп үмүттөнүүгө негиз барбы? Азыр мисалы сиздин мисалыңызды айтып атат, бирок сиздин дагы өнөктөштөр бар да, тегерегиңизде байкап аткандар жалпы акыбалды. Ооба, мен аябай негизи чындап айтсам негизи аябай жардам болду. Негизи ошо лизинг компания менен баштап, андан тышкары рефинансирование продуктусун колдонгонбуз Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун. Андан тышкары дагы жаңы Кыргыз спецобувь деген жаңы бут кийим фабрикасын курганга дагы финансирование каражат алганбыз да. Дагы бир маселеде мына жаңы эле айтып кетпедикпи, мына Кыргыз-Россия фонду, Айыл банк жерлерге консультациялык кызматтарды көрсөтүп, жанагындай эл менен сүйлөшүп, маалымат алмашып атабыз депчи. Өтө чоң маселе бар баягы. Сен эмне ишти кылган атасың, ошол сен жасай турган жерде ылайыктуу, ылайыксызбы? Каяка баратасың, өндүрө турган болсоң эмнени өндүргөн атасың, кантип өндүргөн атасың, каяка саткан атасың деген баягы ишти баштагандан кийинки дагы 10 тарап болуп өтө чоң талапты күттүргөн маселелер дагы жаралат да. Ошондой жагдайларды алганда азыр сиздер канчалык ишенип турасыздар? Мисалы, канча каражатты биз коркпой айыл жерине салып, ошол жагдайды көтөрүп кете алабыз деген үмүттө бир анализ бар бизде. Эми бул жерде мен башкача, сиздин сурооңузга башкача айтат элем да, бүгүнкү күндө каражат жагынан маселе жок. Мисалы, Кыргыз-Орус өндүрүктүрүү фонду жөнүндө айтсак, капиталдын өзүнүн да каражаты бар, сырттан дагы каражат тартып келгенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөр ошо банктарда деле бар, өзгөчө мамлекеттик банктарда. Анан өкмөт жагынан дагы жакшы шарттар түзүлүп атат. Жана канча жылдан бери жеңилдетилген субсидиялык насыялар берилип атат, жагы кошумча программалар пайда болуп атат. Бүгүнкү күндө мына өзгөчө аймактар жөнүндө айтсак, көбүрөөк демилгечилер керек болуп атат да. Бирок демилгечилер да мындай жөндөмдүү колунан келе турган ишкерлер болсо, жөн эле баягы мындай кооз баракка жазып туруп эле анан кийин берип коюш эмес. Ошого мүмкүнчүлүгү, тажрыйбасы, билими жетиштүү, баягы өзүнүн бизнес идеясын толугу менен мындай көрүп турган, билип турган ушундай ишкерлер жетиштүү эмес болуп атат да. Мына акыркы жолу биз уже мындан 2 ай өтүп калды, бир атайын конкурс жарыяладык, ошондой ишкерлерди тарталы депчи. Биз мына конкурстун эң негизги көзгөчүлүгү долбоор жакшы ишке ашырылып, ишкер өзүнүн милдетин биздин астыбызда өзүнүн милдеттерин убагында аткара турган болсо, биз ошол төлөгөн пайыздардын теңине чейин кайрып бергенге даяр болуп атабыз да. Биз ошондой стимул механизмдерин да киргизип атабыз да, ошо ишкерлерди бизге керектүү тармактарга тартыш үчүнчү. Ошол жетиштүү эмес болот менин оюмчачы. Мына азыр мен билем, өкмөт дагы ошондой программа, өзгөчө программалардын үстүндө иш алып барып атат. Мына кечээ эле биринчи вице-премьердин деңгээлинде чогулуш болду. Алар дагы ошондой чакан жана орто бизнеске ошондой программа киргизели деп атат да, ошо ишкерлерди тартып келиш үчүнчү. Эң негизги бул жерде ишкерлерден дагы жалаң эле акчаны буруп коюш, ал баягы маселенин баарын чечип салбайт. Бул баягы бияктан каражат берилсе, ал жактан ишкерлерден да демилге болуш керек да, менин оюмча. Эми чын айтканда, чын эле биздин айыл чарбага аябай эле көп
каражат керек. Мен өзүмдүн анализиме караганда бир 20-30 миллиард сомду керектүү болот да. Себеби эгерде биз макроэкономикалык показательдерди алсак, биздин Кыргызстанда кредиттик портфель ички дүң процентке бөлүнгөндө 22% болот да. Эгерде биз Европа өлкөлөрүн салыштырсак, аларда 100%дан 300%га чейин да. Ошол көрсөтүп атат да, бизде Кыргызстанда акча чын эле Эркин Шаңшунович айткандай бар, бирок жетиштүү эмес. Себеби жетиштүү эмес үчүн бизде азыр узак убакытка берилип атат кредиттер, бирок анча эмес. Андан тышкары дагы бизде пайыздар түшүрүлүп атат, бирок бул чын айтканда бул Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан жана мамлекеттик банктардын күчү менен түшүп атат да. Эгерде рыночный механизмге өтсөк, анда биздин банк системасы ушундай каражаттарды тартып келсе, экономика ситуация жакшы болсо, анда жанагы кредиттик портфель, банк системасынын кредит портфели ички дүң пайызга бөлүнгөндө биз хотя бы азырынча бир 30%га чейин көбөйтсөк, анда көп каражат айыл чарбага да жумшалат, кайра иштетүүгө да жумшалат. Анан жанагы мен айтып кеткен процентти да түшүргөнгө мүмкүнчүлүк, узак убакытка да бергенге аябай көп болот да. Мына жөн эле мындай пример катары айтып кетейин. Эгерде мына бизде азыр ипотечный компания иштеп атат да. Бул социальный проект жакшы. Эгерде чет мамлекетти алсак, алар 55 жылга берет. Бүгүнкү биздин берип аткан убакыт 7 эле жыл болуп атат да. Ошондой примерлерди көп келтирсе болот да. Анан эми анын артынан мына биз деле иштеп атабыз, өкмөт иштеп атат. Буюрса жакын арада кичине ушул тармакта дагы көбүрөөк иштеп атат да. Иш жылат го. Мен кесиптештеримди толуктап кетейин дедим эле. Мисалы үчүн азыркы биз каржылап жаткан айыл чарбасын каржылоо долбоору боюнча кредиттердин кайтарымдуулугу 99%га чейин жетет да. Бул деген биздин банктын изилдөөлөрү боюнча, статистика боюнча деле айылдарга берилген насыялардын көпчүлүгү кайтарымдуулугу толугу менен кайтарылат да. Айыл чарбасы деп. Айыл чарбасында берилген. Мындан сырткары изилдөөлөр көрсөтүп жатат, райондук борбордон алысыраак болгон сайын элдердин жоопкерчилиги жогору болуп, кайтарымдуулук 100% болот экен да. Ошол себептен алыскы райондорго деп биз баягы күрөшсүз деген продукт чыккан да. Мындан сырткары айтайын дегеним, бул азыркы насыялардын шарттары биздин жакынкы кошуна өлкөлөргө деле салыштырмалуу өтө жакшы да. Себебинде кайра иштетүүгө 6%дан берилип атат азыр. Бул деген өтө сонун. Себебинде сомдо берилип атат. Бул улуттук валютада. Башка мал чарбачылыкка 10%дан берилип атат. Бул деле ошол эле Казакстан, Россияда деле мындай пайыздар жок да. Ал жерде базарлык пайыздык ченемдери 15-тен 20%га чейин да. Ошондуктан азыркы шарттар өтө жакшы. Бир гана Эркин Шамшинович айтып кеткендей, демилгелүү ошол ишкерлер керек. Максаттуу түрдө ошол насыяны колдонуп, кайра өзүнүн немесин көбөйткөнү туура колдонуш керек да. Мен айтайын дегеним мындай болуп атат да, баягы мисалы ошол эле Баткенди алалы, же Нарын, же көлдүн чыгыш тарабындагы бир чөлкөмдү алалы да, бир 3-4 айыл өкмөттү ала турган болсок, ошол жердеги мындай чакан ишкердикти баштайт элек деп аткан демилгечилер болсо, аларга коркпой үркпөй биз сураган акчасын бериш үчүн эмне керек деген нерсе да, баягы жагдайды ким изилдеш керек, ким багыт бериш керек, акыбалды ким тааныш керек. Анткени ал эртең акчаны алгандан кийин өндүргөн продукциясын каяка сатат, кимге сатат, канча баа менен саталат, канча кирешет таап алат, өзүнө акча калабы же таптакыр талаада калабы деген да проблемалар бар да. Болуш керек. Бул маселе боюнча жана айтып кеткендей бир комплексный подход болуш керек да. Эң биринчиден жана аймактарда биз неме деп атабыз, ишкерликти өнүктүрүү боюнча бир борборлор түзүлүш керек. Аяктан маалымат бере турган жана илим бере турган, билим бере турган. Экинчиден жана бизде агентство по привлечению инвестиций деген бар. Ош жана продвижение экспорта деген. Ошолордун немеси боюнча, милдети боюнча башка мисалы мамлекеттер менен бир көпүрө түзүп бериш керек.
Үчүнчүдөн мисалы даже каражат бар болуп турганда дагы төмөн пайызда да күрөөсүз каражат болгондо да бир чоң бир көйгөйүбүз бар, тилекке каршы ошону көптөн бери чече албай атабыз. Бул инфраструктура көйгөйү. Эмнеге дегенде мен жеке ишкер болсом, мисалы канчалык жакшы мисалы өндүрүшүм болсо дагы, эгер жакшы ошону тастыктай тура алган бир лаборатория болбосо, мен жасаган немем жана товарым Евразэске өтө албайт. Мисал берип кеткенде, азыр тилекке каршы ИАЭСке өтө турган жанагы компаниялардын бир списоги бар. Ошо списоктон животное боюнча, если не ошибаюсь, 49 компания ошо списоктун ичинде да. Мындайча айтканда, жана ишкерлер менен жакшы иш бул тарапта жакшыраак болуш керек. Андан тышкары жана инфраструктураны айтканда, бизде пассивный площадьтер бар да, ошолордун 15% гана жана суу менен сууга доступу бар да. Мындайча айтканда, ирригационный системалардын дагы чоңураак курулуш керек. Анан ушундай инфраструктурный проекттер келгенде, анан чоң суроо пайда болот, муну ким каржылаш керек деп. Анткени ортодо жана банктардын мандатына кирбей алышы мүмкүн, анткени биякта банктар жана түзмө-түз немелер менен иштеш керек да. Орус-Кыргыз фондунун мандатына кирбей алышы мүмкүн. Эгер андай кирбесе, анда Кыргызстандын өзүнүн суверенный инфраструктурный фонд болуш керек. Мындайча айтканда, бир мамлекетти карап, ал мамлекеттин көзүн карабай, өзү каалагандай чоң инфраструктурный иштерге кириш керек да. Анткени баарыбыз билгендей, жана датка кеминде эле курулду, жолдор деле курулуп атат, ТЭЦ деле курулуп атат. Мунун баары мамлекеттин мойнуна илинип атат да. Ошонун мамлекеттин мойнуна илинбеш үчүн, ишкерлерге жардам берип, инфраструктуранын жолун ачып бериш үчүн ошого окшогон бир институт пайда болуш керек Кыргызстанда. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн жолу каралыш керек дегенде. Биз ушундай изилдөөнү ким жүргүзүш керек биздин мамлекетте? Банктар өздөрү жүргүзүп, жеке кызыкчылыгы үчүн акчаны туура айландырыштын айласы кылыш керекпи, же болбосо ошол эле Айыл чарба министрлиги, экономика министрлиги жана инвестициялык долбоорлорду көзөмөлдөгөн агенттиктер иштеп атат. Кимдин колунда бүгүнкү күндө? Кандай жардам керек ушул финанс институттарында бүгүнкү күндө? Бул эми Умбрел туура айтат, бул жанакы мындай комплекстүү караш керек да. Анан мисалы айыл чарба жөнүндө айтсак, анда айыл чарба министрлигинен ушундай маалымат керек. Кайсы багыттар, кандай тенденциялар болуп атат. Ошол эле Абзи тарабынан кайсы тармактарга инвестиция кылса баягы кирешелүү болот. Ошондой бул жерде баягы бир эле мамлекеттик органга байланып койгон анча туура эмес болбойт го дейм. Мындай тармакка жараша ар бир өзүнчө мамлекеттик орган, балким ошол эле мисалы эл аралык донорлорду алсак, алар дагы изилдөөлөрдү дайыма жүргүзөт да. Ошолордун маалыматы менен колдонуш керек. Жалпы тенденцияны. Мисалы ар бир ишкерди өзүнчө ала турган болсо, бул жерде эми баягы ар бир банктын же фонддун өзлөрүнүн баягы немелери бар, процедуралары, ошого жараша баягы таразалайт да. Бул сунуштаган бизнес план ишке ашабы, ашпайбы, кирешелүү болобу же болбойбу, ошонун баары таразаланат да өзүнүн эмесине караса. Мурат мырза, мисалы айыл жериндеги бизнести кантип өнүктүрүү керек деген суроо жаралып калса, сиздер кандай сунуш бере аласыздар? Эмне көз караш менен карманасыздар? Бул менин коллегаларыма эми кошумча айтып кетип элем. Умбрел мырзаны да колдойм, Эркин Шымшиновичти да колдойм. Вопрос биякта менин оюмча дагы бир грани бар да, бул республика технологияларды алып келиш керек да. Себеби биздики бүгүнкү акчаны бере берсең, бул экстенсивное производство болуп кетет. Жөн акчаны бере берсең, алар болгон бизнесине эле сала берет, жана куй багуу, талаачылыкка дечи. Жаңы вид продукция, жаңы товар чыгарыш керек да. Ошондо биз азыр деген бир жаңы продуктун көрүп калсак, баары сүйүнүп жыргайбыз да. Ошондой мисалы келтирейин. Жакын арада биз Таласта бир логистический центр ачкан атабыз. 10 октябрда официальный открытиясы болот. Ошодо бул фасовочный, сортировочный линия болот. Ошол жакта фасолду мына 20 жылдан ашыкча бул фасолдун баары деген Турцияга кетип аткан. Эми буюрса бул компания аркылуу фасолдун баары Европага кетет. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат да Европа менен. Буюрса бир 20 миң тоннанын объемунда, 20 миң тоннанын объемунда договорлор болот да. Анан ушундай жаңы проекттер болуш керек. Муну деген Рими наукада кошулуш керек, министерствода кошулуш керек. Банкта өзүнүн тарабынан өзүнүн дагы мнениясын айтыш керек да. Бул коом иштеш керек полностью. Мисалы келтирейин, например, бүгүн биздин банк цепочка добавленной стоимости деген продукт бар. Ушунун негизинде азыр бир компания менен асыл тукумдук сүт багытындагы куйларды Кыргызстанга алып келүү үстүндө иштеп атабыз. Буюрса жакын арада стартовый проекттер ачалы деп атабыз. Анан бир 2 жылдын ичинде 1000 баш уйду ушул Кыргызстанга алып келгенге ушундай план коюп атабыз да. Эгерде бул проект нормально иштеп кетсе, биздин дыйкандарга
бул пайда алып келсе, молочный заводторго пайда алып келсе, анда бул объемду чоңойтса болот. Ушундай жаңы линия, жаңы проекттер ачылыш керек. Муну баардыгы биргелешип иштеш керек. Жаңгыз эле Министерство сельского хозяйства же Министерство экономикадан болбойт. Муну бүт баарыбыз өзүбүздүн мнениябызды айтып, кошулуп, чогулуп иштеш керекпиз. Керекпиз деген сөздүн эми качан болорун айтыш да кыйын да, же азыр кыймыл башталып калдыбы? Мындай мисал келтире турган. Ошондо командалык бир бириккен, багыттуу иштин бар экендигин. Эме тиги биригип деле иштешип атабыз. Мына мен дагы кошумча, Муратка кошумча бир айтып кетейин. Эгерде банктар өзлөрү көрүп атса, же финансылык уюмдар жакшы результат бере турган проект болсо, өзлөрүбүз эле изилдеп эле анын баарын жасап коебуз да, керек болсочу. Бирок негизи Министерство экономики же болбосо тиги айыл чарба министрлиги жана башка министрликтер же агенттиктер иштеш керек да. Мына биз азыр жаңы бир долбоорду жасап атабыз, Айыл банк экөөбүз да, эки организация. Мына биз изилдеп көрсөк, биздин Кыргызстанда тракторлор жетишпейт. Бул чын эле элетти көтөрүш керек. Эгерде биздин изилдөөбүзгө караганда 29-30 миң трактор керек. Азыркы иштеп аткан тракторлордун износу 80%га чейин жеткен. Анан акыркы жылда лизингке берилген 1,5 миңдин тегерегинде эле болгондо, андан тышкары жанагы трактордун шаймандары дагы биз чет мамлекеттен алып келебиз. Бүгүнкү күндө бизде чыгарылган аз мас эле болуп атат да, же болбосо такыр эле жок да. Ошол себептен биз мына буюрса жакын арада Айыл банк болуп бирге трактор чыгаруучу бир заводду ачкан атабыз. Ал эгерде буга чейин бул ишкер 10дон же 5ден, 10дон, 20дан чыгарса, эмдиги жылдан баштап буюрса бир жүздөгөндөрдү миңдегенге чейин жетиш керек да. Бул эмнени алып келет? Бизге айыл чарбага трактор механизация керек. Механизациянын артынан бул жанагы киреше дагы көбүрөөк болот, качествосу жакшы болот, ремонтный база да жакшы болот. Андан тышкары бизде валюттук ресурстар дагы Кыргызстанга тиги калат да. Мына шаймандардын ошол компания эгерде биздин пландарыбыз ишке ашса, биздин анализ туура болсо, анда шаймандардын тиги 2 жылда келе жаткан өзлөрү чыгарып калат да. Бизге импорт кереги жок. Ошондо биз орто эсеп менен 10-15 миллион долларды өзүбүздө сактап калабыз, өзүбүздүн Бул да айылды инфраструктуралык колдоонун бир чоң өңүтү да. Анан эле кол менен эле жасай берсек, анда экстенсивный производство болуп бизге эффективдүүлүгүбүз азайып калат да. Студиябызда Эдил Макешов мырза отурат, канаттуулар фабрикасынын башкаруучусу. Буга чейин дагы бул канаттуулар фабрикасы жаатында ишти өнүктүрүү деген аракеттер болгон да бизде дагы. Анан ар кандай себептер буга тоскоол болду. Мисалы сырттан аларды бага турган ар кандай продукцияны ташып келгендин кымбаттыгы, ички рынокто сатуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелип калгандыгы, сыртка чыга албай калдык деген ар кандай себептер менен бул жабылып да калган эле да. Анан сиздердин ушул тармакты кайрадан тандап алганыңарга эмне себеп болду? Анан ишти кантип жөндөп атасыңар? Кечиресиз, уруксат этсеңиз, мен болсо расмий тилде жооп берейин. На сегодняшний день наша птицефабрика работает. У нас более 120 тысяч голов птиц имеется. И за последний за год мы уже на рынке, скажем так, показали себя очень хорошо. И темпы роста нашей фабрики на сегодняшний день нас самих приятно удивляет. Но сказать по правде, да, присутствуют проблемы, когда извне, да, привозят с соседних стран яйца. Они, да, значительно дешевле, да, но это бывает в летний период. В этом случае у нас имеются небольшие проблемы, но, скажем так, мы берем рынок качеством. То есть у нас свежие, качественные яйца, и, по сути, скажем так, и наш потребитель, да, жители Кыргызстана, они понимают, что местная продукция, она все же лучше. Поэтому у нас все хорошо. Сіздерге азыр айтылып атпайбы, мынакей банк секторундагы ар кандай жеңилдетүүлөр аркылуу колдоо көрсөтөлүү деген өңүттөгү иштер колго алынды депчи. Кандайдыр бир жардамын сездиңерби? На сегодняшний день мы получали кредит в Российско-Кыргызском фонде. Мы скажем так, что
используя, да, эти средства, поскольку там процентные ставки очень маленькие. И, как ранее сказал Эркин Шамшудинович, при правильном использовании в своевременной оплате кредита имеется возможность вернуть, да, 2%. То есть нам очень удобно этим пользоваться. И на сегодняшний день мы дошли до того, что мы имеем возможность расширить свой бизнес уже за счет собственных средств. Рахмат. Улук, азыр биз Бишкек чүй аймагында иштегенден баары борборлоштурган аймак катарында сезебиз да. Анан сырттан инвестор келсе дагы каражатты алып келген адамдар көбүрөөк ушул аймакка кызыгарын жакшы билебиз. Себеби биякта акча көбүрөөк айланат, активдүүлүк дагы күчтүү, соода сатыктын жүгүртүлүшү дагы кыйла өйдө турат да. Анан мына өзүңүз колго алган жеңил өнөр жайындагы бут кийим тигүүчүлүк жааты бизде баягы өтө убагында өнүккөнү менен азыр жаңылык катарында кабыл алабыз да. Мына ушул өңүттөгү жаңы эле белгилеп кетпеди. Биз азыр базарда жок, ана мүмкүнчүлүгү бар жаатты тапканды үйрөнүшүбүз керек деген нерсе. Сиздин көз карашыңызда биз жанагындай эле айыл чарба жаатындагы маселелерден эгерде алыстай турган болсок, аймактарда эмнеге көңүл бөлө алабыз? Ишкердик бизнес жаатында. Суроону жакшылап түшүндүм. Эми баарыбыз эле баягы уй багалы, чөп өстүрүп буудай эгели деп жанталашабыз, бирок анын дагы баягы бир жылы болгону, бир жылы болбой калгандыгы, анан бирөө өстүрө алат, бирөө өстүрө албайт деген проблемалар бар да. Анан акчанын баардыгын эле ошол жака айдай берип, башка дагы мүмкүнчүлүк издейли деген маселе болуп атат да. Мен ойлойм андан тышкары дагы жеңил өнөр жай жагын жана оор өнөр жай тармагында өнүктүрсөк болот. Мисалы биз билгендей Кыргызстанда бүгүнкү күндө швейный тигүүчүлүк бут кийим эмес, жалпы эле тигүүчүлүк жагы аябай жакшы өнүккөн. Ал тарабында кадр маселесинен дагы көп көйгөйлүү эмес. Анан бирок көпчүлүгү баягы официалдуу түрдө иштешпейт. Ошондон улам ушундай жакшы шарттардан колдоно алышпайт да. Мисалы бул мамлекет тарабынан, фонд тарабынан түзүлгөн шарттарды колдонушун дагы алар менен ачык болуш керек. Ачык болуш үчүн алар официалдуу түрдө регистрацияга туруп, налоговый органдарында бүт ачыкка чыгарыш керек. Ошол көйгөйдү чечсе, мен ойлойм, Кыргызстанда дагы көп деген сонун проекттер алдыга чыкмак деп ойлойм да, ачылмак деп. Издесе болот деп. Бияка бир кичинекей кошумча айтып кетели, жана швейный индустрия деп айтып атпайбызбы? Биз кайра айланып тегеренип келе жана инфраструктурный жакка токтоп калып атабыз да. Неге дегенде баарыбыз билгендей, азыр бир кичинекей швейный компанияны алсак, аякта көп болсо бир 200 адам иштейт да. Анан баарыбыз азыр биздики көнүп калган каяка сатышат, жана Москвадан базарларга сатат. Базарларда болсо жана сапаты төмөн продукция өтөт да. Эгер биз андан чоңураак уровень көтөрөлү десек, аякта жана контроль качества деген бар, ал биринчиси, экинчиси объемдорду бериш керек. Аны бериш үчүн мисалы баардык швеялардын баары жана компаниянын баары бириге албайт да, башын бириктириш кыйын. Ошон үчүн башын бириктириш бир долбоор көптөн бери сүйлөшүлүп келатат, бирок тилекке каршы ишке аша албай атат. Жана промышленный зона курулса, ошол жака баардык жана ишкерлердин баарын алып келсе, тканьдар аякта болсо, поставщиктер ошол жакта болсо, жана тиге турган бүт ишканалардын баары ошол жакта болсо, контроль качества ошол жактан болсо, заказды бир жерден алса, экинчиден аякка дитсаты курулса, аякта жанагы ары бери барып келбес үчүн швеялар иштей турган бир турак жайлар курулса, ошонун баары бир жерге келсе, анда Россиядан болобу же Европадан болобу жана заказчиктер келгенде бир жерге келип бир заказды берип алып кетмек да. Ошондо мисалы 200-300 эмес, балким 4000, балким 5000 швейный немелер, компаниялардын башын бириктирмекпиз да. Эгер ошондой долбоорлор ишке ашса, анда жанагы аймактарда көтөрсө болот. Албетте мындай баары алып келип Бишкекте коюш шарт эмес, башка аймактарда деле койсо болот. Ал биринчиден. Бирок ошо каражат маселеси болуп атат да. Неге дегенде буга окшогон маселелер бул узун мөөнөттө кайра акчасын кайтара турган нерселер. Мисалы 10 жылдан ашып кетиши мүмкүн. Бирок 10 жылдан ашып кете турган болсо, анда чоң суроо пайда болот да. Каяктан каражат табабыз деп. Дайыр маселе, убактыбыз азыраак эле калды. Кыскачараак комментарийде мисалы айыл жергесине барсаң, бир топ жерлерде өкмөттүк эмес уюмдардын аркасы менен ар кандай каржылык колдону алган бирикмелер дагы бар да. Мисалы 10 үй бүлө биригип алып, анан бир чакан тикмечилик уюмун уюштура коюшуп, анан кыздардын себеби же болбосо айылдан ар кандай заказ түшсө ошону тигип, же болбосо төшөнчүлөр тигип алып, анан жакын жердеги шаарга алып барып базарга чыгып иштешет да. Экинчи маселе, биз ошондой жакын жерлердеги шаарларды өнүктүрүүнүн бир локомотиви катары көрүшүбүз керек деп белгиледик эле. Экинчиси, ошол айыл жеринде де элге да жумуш беришибиз керек болуп атат. Анан биз жанагындай айыл чарбасындагы мүмкүнчүлүктүү багыттарга акчаны салгандан сырткары ушундай кичирээк
ишкерликке берүү мүмкүнчүлүгү канчалык бизде бүгүн банк секторунан алып мисалы РСКда? Эми мындай да, мен жана айтып кеттим. Бул райондук борборлордо сиз айткан кичине чоңураак бир алкактарда каржылоо булактары көп. Сиз айткан ошол неправительственный организациялар, банктарда көп иштейт да. Алысыраак райондордо каржылоо булак аз. Ошол себептен аларда күрөө проблемасы да чоң турат. Ошондуктан кепилдик фонд бул жерде жакшы жардам берип атат. Ушул кепилдик фонд менен биргеликте алгандыктар алып атат, а кепили жок жаңы биз күрөөлөр дагы киргиздик, жана күрөөсүз кредит деп айтабыз го, 150 000 сомго чейин. Ошол аксакалдар кеңешинин немеси менен, уруксаты менен күрөөсүз алса болот да. Ошол чакан кичине ишкерлер деле чоңойгондон кийин ошол эле кепилдик фонд менен ошол эле күрөө коюп, чоңураак акча алып иштетсе болот. Бул деген аз-аздан көбөйүп баратат да. Жанагы мурдагыдай насыяларды алып алып, максатсыз колдонуп, той машина алып алган уже азайып баратат да биздин изилдөөлөр боюнча. Элдер уже культурасы, баягы насыя колдонуу культурасы жогорулады. Азыр максаттуу алып, максаттуу иштешип, кичинекей болсо деле, ал деле чоңоюп, бизнес өнүгүп баратат деп ойлойм. Айыл банк. Эң мелкий, эң кичинекей чарбаларды карасак, биздики өзүбүздүн бир продуктубуз бар, бир 900 миллион сомдой чакан кредит деп коебуз. Аякта 50 000 сомго чейин залогу жок эле мындай кредит ала берсе болот. Анан мындан тышкары айыл чарбанын каржылоо программасы боюнча 100 000 сомго чейин беззалоговый кредиттер бар. Бул баягы күнүмдүк керектөөлөр эмес да, мындай конкреттүү программалык бизнес кылам, ушуну моундай ишке жумшайын деген дедим эле деген ой менен келишеби же сиз айткандай той топур бола калганда ала берсе болобу? Жок, бул жанакы жазгы талай иштердин иштетет. Жанакы эки торпок байлайт элем деп ушундай кайрылгандарда. Ушундай нерсени системага салса болобу? Болот. Бул эми азыр насыя алуу, ошону пайдаланыш, анан кайра кайтарым кандай маданияты депсемби, уже мурункудай эмес, бир топ жогорулады да. Азыр мындай жөн эле эптеп эле насыяны алып алып, анан той топурга же өзүнө жип сатып алып, анан кийин эртеңки төлөмүн ойлогон, андай бул ал заман өттү да. Бүгүнкү күндө мисалы жана айтылып атпайбы бул жерде алыскы, өзгөчө алыскы аймактарда жоопкерчилик жогору депчи. Бүгүнкү күндө мисалы банктык системаны алсак, ошол эле коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу бизде банк системасында насыялардын кайтарымдуулугу абдан жогорку деңгээлде да. Бул эмнени билгизет? Бул биздин баягы ишкерлердин, биздин элдин баягы жоопкерчилиги, ошол насыяны алып атканда мойнуна жүк алып атканын билген неме көрсөтөт да. Мен башка нерсени айтып кетелим. Немебиз теле көрсөтүүбүз бүтүп атат. Мен ушу теле көрүүчүлөргө кайрылып кетет элем да. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланылыш керек да. Мына Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан мамлекеттик банктар, башка банктар деле ошол эле мамлекеттик программаларда катышып, жеңилдетилген насыяларды берип атат. Эң негизгиси өзүнүн астына койгон максаттарды, келечектерди баягы өзүнүн алы күчү менен салыштырмалуу болуш керек да. Эми сөздүн ачыгы кээ бирде момундай болуп калат, баягы кичинекей чарбанын ээси эле келип алып $1 000 000 деген акчаны сурап баштайт да. Андай болушу мүмкүн эмес. Бизнес деген өзү мындай улам кадам менен өссө, баягы англисче айтканда step by step, баягы мына Умбур эл деле айткандай кичинекей бизнес биринчи ортого өсүш керек, анан ортондо бизнес чоңоюп, чоң бизнес болот. Ой, максат бул реалдуулукка жакын реалдуулукка болуш керек да. Анан келе калып эле сразу $1 000 000 деген андай туура эмес болуп калат да. Бул бир урматтуу катышуучулар, ыраазычылык билдирем. Бүгүн дагы биз өлкөнү өнүктүрүп кетүүнүн бирден бир мүмкүнчүлүгү деген маселени талкууга катышып бердиңиздер. Сиздер айткан маселелер албетте буга чейин да айтылып келген, азыр дагы айтылып атат. Балким биз чечилиши керек болгон маселелерди дагы бекемдеп, дагы бир жаңы жолдорун сунуштай алгандырбыз. Ошентсе дагы биз эми баардык маселени чечип салдык, жыргап кеттик деп айта албайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кандай болгон күндө дагы иштин башталгандыгын белгилегибиз келет. Мынакей банктардагы мүмкүн болушунча шартка жараша ийкемдүү сунуштарды берели, эл менен кызматташалы, мүмкүнчүлүктөрдү ачалы деген өңүттө иш алып барып атат. Балким мындан кийинкилер дагы көбүрөөк шартты түзөттүр. Ошентсе дагы биз жанагынтип командалык, мамлекеттик деңгээлдеги биргелешип иче турган маселелердин бар экендигин сөзсүз эске алышыбыз керек. Экинчиси, максат биздин жоопкерчилик жана биз каяка барышыбыз керек деген суроого так жооптун алкагында иштегенди үйрөнсөк, ана биз ушундай мүмкүнчүлүктөрдөн толук колдоно алат болушубуз керек деген ойду билдиребиз. Албетте бул аймактарды өнүктүрүү жаатындагы маселелерге биз кийинки программаларда дагы кайрылабыз. Жакшы кабар менен жолукканча жакшы туруңуздар.